Мен Тойчиева Зулайка, şu Бешкоргон айылда турамын. Şu 4 балам менен көчөдө калдым мен. Үйүм жок. Şu ülkemde eşigide oturamın men. Sizlerden suranız kişiye жардам бериңиздерчи мага. Kүйөөм жок жерден камалып кетти. Достор алдап койду жок жерден. Sizlerden suranız бирдеке кылып жардам бериңиздер, мен 4 балам менен көчөдө калдым мен. Жардам бериңиздер, 4 балам менен көчөдө калдым. Үйүм жок. Саламатсыздар, урматтуу Адыл Ак жолунун YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ноката районунун Гүлүстан айыл өкмөтүнүн Бешкоргон айылындабыз. Бул жерде ушул социалдык жактан аз камсыз болгон биз 41 жаштагы бүгүн Зулайка эжебиздин жашоо турмушу тууралуу чагылдырууга келдик. Зулайка эженин 4 баласы бар экен. Ошол өзү күйөөсү себепсиз жерден 2 жыл мурун камалып кеткен экен. Ошондон бери 4 баласы менен барарга жери жок. Абдан турмуш шарты оор болуп кыйналып жатыптыр. Ошондуктан бизди чакырып, коомчулукка чыгайын, үнүмдү жеткирейин, жогорку бийлик өкүлдөрүнө оор тагдырын айтып берейин деп бизди чакырган болчу. Зулайка эже айтып берсеңиз, алгач өзүңүз тааныштырыңыз, анан кийин маселе көтөрөбүз. Мен Тойчиева Зулайка, şu Бешкоргон айылда турамын. Şu 4 балам менен кыйналып, үкөмдүн эшигинде отурамын. Үйүбүз жок, көчөдө калдык. Өзүнүн үйүн бербейт, күйөөм жок жерден Бастакак коюшту, достору, досум дешип алдап коюшту. Эже, мен жакта карап айтсаңыз, сиз ал камераны карабай, мен жакта карап, маселени мен жакка айтып бересиз да. Биринчи айтып бериңчи, сиз кайсыл жердин тургуну болосуз? Күйөөңүз эмне себептен камалып кетти? Канча жашта эле? Кантип жашап аттыңар эле? 73-жылкы болсо канчага кирген болот? 73-тө. Күйөөңүз 73-жылкы экен, айтып бериңчи маселени, эмне болду эле? Менен жок жерден достор алдап койду да буну. Кантип алдап койду? Мындай уурулукча малды жүктөшүп кой деп. Уурулукча малды? Ошону түшүндүрүп айтып берсеңиз, канча мал экен, кайсыл уурурлук мал экен? Канча мал экен билбейм, мен түшүнбөй калдым. Мен жаңы төрөгөн кызым, жаңы төрөгөн эдем, кыркымам чыга элек эди. Мен түшүнбөй калдым. Ошо 1-2 күн калды да кыркым чыкканы. Достору менен окуя боюнча айтып берсеңиз. Окуя боюнча сизге кантип уктуңуз? Ошо достор мал уурдаптыр, анан камалып кетти. Ушул эки эле сөзбү? Башка эмне бар? Достор чакырган буну. Күйөөмдү жок жерден. Качан чакырган? Бирөөнүн үйдө кой багып атат эдик биз. Жок жерден чакырып, алдашып чакырып алып. Демек, бирөөнүн койлорун багып, бирөөнүн үйдө. Бирөөнүн үйдө кой багат эдик да, биз иштейт эдик, ушинтип жан багат эдик. Анан кийин чакырышып алып, жок жерден достору, досум деп алдашып чакырышып алып, ошо ишке барышты да. Качан 2 жыл мурунбу? 2 жылдан ашып калды. 2 жылдан ашып калды. Апарып мал уурдатыппы күйөөңүздө? Уурулукча малды жетелеп чыгып бер жүктөшүп кой дептир да. Уурулукча малды. Анан Олар мурун камалып жүргөн балдар экен, достору. Адыл деген экен ол дос. Анан ошо камалып чыккан экен, onu билбей, мен досум бирөөлөрүнүн сөзүгө кирип кете берет. Ошо күйөөмө мындай бирөөгө жакшылык кылам деп эле жүрө берет да. Малды жетелеп чыгып салып берет. Ошо жүктөшүп кой деген экен, буну алдап саңайын пул беребиз. Пулду бөлүшүп алабыз дептир ошо Адыл деген. Уну алдап алып кетишти ошондо. Мен алайларым, балдарым менен кап кеткенмин ошо короодо. Жерде. Ошо бирөөнүн коюн багып атат эдик Белөрүктө. Словиясы амраса жакшы эди. Силерге жардам берейин, майлы үйүңөр жок экен. Ушу жан багат экенсиңер деп жардам берейин деп жакшы киши эди ол. Жардам берейин деп жүрөт эди. Жок жерден достору, досум деп ошондой кылып коюшту. Досуңуз эми күйөөңүз камалып кетти. Ошентип күйөөм камалып кетти. Анан аркасынан бардыңыздарбы? Эмне болду? Процесс кандай? Аркасынан бардым, мына Нокатка биринчи ошкап кетип каптыр. Анан Нокатка барсак, балдар менен киргизбеди. Балдар ооруп калат. Неме, бияка кишилерге мүмкүн эмес киргенге. Анан кайнежелерим кирип, кайнежелерим неме калган. Сотко катышкан. Мен катыштым. Үй жайыңыздар бар беле? Үй жайыбыз болгон. Мына эң кичинеси го бул. Кайненем жок, менин ата-энем жок.
Onu hem ata-enesi yok. Sen Kazakistan'a ketip kalgansın, sen şu yakta жүргөнсүн деп әкелері бербейт. Үйлөрүн эли бак. Үйлөрүн сиздер көчөдө калдыңыздар. Биз көчөдө жүрөбүз, шунтуп ар кимдин коюн багып, шунтуп иштеп, şu балдар менен шунтуп кыйналып жүрөм. Шумалык чейин. Эмне кылып иштеп атасыз? Азыр энди şu нокатка иланчы жок, şu балдарын багыш үчүн şu ажатканага кирдим. Ажатканада иштеп атасыз. Айлыгыңыз канча андан? Ол ажаткананы өзүмө кала берет, стоянканы эм карайм, стоянканы хозяинге берем. Продукты азык-түлүккө табасыз акча? Мына шуларды күнүмдүк багып. Эч жактан жардам жок. Эми күйөөңүздүн үйүндөгү бир туугандары чыгарып койду сиздерди. Өзү камалып кеткен. Барсак бербей койду үйдү. Силер тишиңер өтпөйт. Бул мына жерде карап отурган эмес деп бербей койду акелер. Азыр жакшы маселени түшүндүрө албай атат окшойсуз. Сиз кимиси болосуз? Маселени жакшы түшүндүрүп туруп айтып бериңичи. Бул кыз ошого менен жашап, баягы бир туугандар менен жашап жүрүшкөн да бар үйдөн. Чоң 50 соток жерде катта огород, 3-4 комната үй верандасы менен жашап жүргөн. Анан бул бала жоош бала болгон өзү. Балалы болуп ашпашта бир экиш балалы болду. Анын апасы да өлүптүр, мунун да ата-энеси өлдү дагы. Эми жетим калышты да. Кийин кампир өлгөндөн кийин буларды ошондой эле кууп чыккан да. Бир туугандары. Хотя бы мында бир кичинекей чекеде верандасына бер десем бербей коюшкан го. Силер Казакстанга кетип калгансыңар деп эле. Казакстанга бар иштеп келди да, туурабы? Бирде булар эмес. Анан ушунтип бечерелер ошентип бирөөнүн коюн багып, ошо чатыда жашап, кышта дагы бирөөнүн мындай үйүнө келип, бош үйгө жашап, мына уже 4 балалы болду. Мына жакшы мына бир акасынын үйү эле, булам ушу салган боюнча улам укасынын иштеп оңдой мемлекетте эле ушуга келип отуруп калды. Эми эчтеге ол бала чакасынын ондан 3 баласы бар. Келсе, ол да чык дейт эми. Эми бул жерде жакшы биз эли журт бар, тууган урук бар, тапканыбызды ушуга аралашабыз. Даже уруза питер барбы, кимдин акчасы болсо, эмнеси болсо жүгүрүп жүрүп пособие өткөзүп, айлык өткөкчүнө, алык айга берчү кем немеге кичине акчага өткөзүп, кайта 2000 болсо. Эми аш калган жок, эл журт бар экен, бирок азырынча ашка калбайт. Келечекте эчтеке жок да. Мына бала чоңойду жашаң бала. Анан кыз чоңойот. Анан бул кайерде кыз берип, кайерде бала үйлөйт. Эми күйөөсүнө баягында подстава кылды, аны биз көрсөтө эмеспиз да. Ол кандай болду ошо эме жүктөшүп койсо жүктөп коюп, бештөрсөм берген, бербегенби? Кийинен ушулар бар, ушу бала бар эле деп кетти да улам. Ни за что кетти ошо бала. Анан аркасынан чуркап, ошо баланы тыран талашып бирөө барган жок. Жок, колунда алайын бар дедим. Баягы күйөөсүнүн аркасынан эч ким барган жокпу? Баягы үйгө киргизген туугандар бара беле. Эч ким барып тартышып, ой бул аурдаган жок эле, сотко катып, апелляцияга арыз жазып, же болсо мынтип жок, ондай нерсе болгон жок. Эми бардыгы биз өз тиричибиз менен ал жолдо камалып жатат эми. Эгерде акыкасы күйүп, башкалар эжелер симде карындашта күйгөндө, аркасы чыккан жок бала чыгат эле. Ол себеби жолдо камалып калды да. О соттор сен бекер камалсың, сен чыгып кет дебейт, жокта туруп, чекишине тыйым бериш керек сотторго. Жөнөм чыгарбайт, ал соттор жыйсын жөн чыгарбайт. Мен ягын эле билебиз го. Анан ошондо кыз ошо бечара мына кыштан чыктым, 2 жыл болуп калды. Эртеже күздө укасы келсе, эми каяка барат билбейм. Эми дагы бир жерге батырабыз деп отурабыз да бир бош үйгө мынаны киргизип бер деп. Ошого анан быйыл мына жерге ошо бирөөнүн аркылуу киргизип туруп баягы туалетке. Мен Тойчиева Зулайка şu Бешкоргон айылда турамын. Şu 4 бала менен көчөдө калдым мен. Үйүм жок. Şu укамдын эшигинде отурамын мен. Сиздерден суранып, кичине жардам бериңиздерчи мага. Күйөөм жок жерден камалып кетти. Достор алдап койду жок жерден. Сиздерден суранып, бирдеке кылып жардам бериңиздер, мен 4 бала менен көчөдө калдым мен. Мен го үй салышка. Бул эмес мына долларга эм жок. Бирок акчасы баларга бар. Бул кайсы акчага жер алат. Эми бир гана үмүт. Жашоо тиричилиги оор. Оорда. Эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Ошол баягы өзүбүздүн Кыргызда үй эң кичүүсү калат. Бактыбы, бакпадыбы, илгертен калып келген ата салтыбыз кичинекейге калып келген да үй. Эми ошол 5 комнат барды үй бербесем, хотя бы чекесинен бир комнат верандасынан берсем, ошол тынч ошол жерде жашап, балдарын бакмакта, анан кийин оңдоп соңдоп эрекесе ошол жерде жашап калмак. Эми кыз бала эринин элинде жашайт, туурабы? Ата-энесинин жерине келип жашайт, бирок ол убактын ичинде нерсе да. Мисалы үчүн бизде муну бирөө кылып чыгып, сен аяк кет, бек кет дебейт. Бирок күйөөсү чыгып келсе, улам шей кешке тура келет да азыр. Эгер камактан чыгарып келсе, улам шей келип жашайт. Ол кайда азыр шей барып. Анан күйөө бала батышта эле кыйын го. Ар кандай иштер болот. Күйөөңүздүн маселеси кандай болуп атат? Сот процесси бүттүбү? Камалып кеттиби? Канча жылга камалды? Же эми болуп атабы? 8 жылга деген эди да.
Endi mындай амнистия болсо ийлешип калса чыгышы мүмкүн дешкен да. Амнистия болуп бүттү го. Ошо. Эми сиз кабар алганы бардыңызбы күйөөңүзгө? Кабарган бара албайм да, мен 4 бала менен кайсы болума барам? Же жол кирем болсо Бишкекте да азыр. Күйөөңүзбү? Бишкекте да балдарым менен өзүм зорго турсам, ояка барганга билбейм, же эмес каерде экен билбейм. О жол кире жок ого барганга. Ого да. Ол азыр кайсыбы деген эч ким билбейт. Эми 8 жылга камалып кеттир да? Ошондой деген. Мындай амнистия болсо ийлешип чыгып кетиши мүмкүн деген да. Немелер. Азыр эми 2,5 жыл болду. 2,5 жыл. 2 жылдан ашып калды да. Эми сиз кандай кылып үмүт кылып атасыз? Кимге кайрылайын деп атасыз? Эми күйөөм чыгарып беришке жардам бериңиздер. 4 балам менен көчөдө калдым. Үйүм жок. Акалары бербейт ат үйүнү. 4 балам менен кыйналдым мен. Жашоом оор. Жардам бериңиздер, бирдеке кылып сураныр сиздерден. Сиз ошол 2,5 жылдан бери абакта ошол себепсиз эле камалып калды, жөн эле аркасынан тууган уруктары деле барбайт, эч ким контролго албайт, өзүм деле бара албай атам деп ошо күйөөңүздү чыгарууга коомчулуктан жардам сурап атасызбы же соттордонбу же кимдерден? Ошо коомчулуктан жардам. Коомчулуктан, соттордон бардыгынан сизге жардам бере турган адамдар болсо, ушулар күйөөңүздү чыгарганга жардам берсе, балдарыңызды багат, күйөөңүз. Ооба, багат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер эгерде Зулайка эжеге юридикалык жардам көргөзөм дей турган болсоңуздар, экран астындагы номерлерге чалып, өзү менен түз байланышып чалсаңыздар болот экен. Ошондой эле ошо күйөөсүнүн дагы делосы менен таанышканга болот, Номериңизди айтыңыз. 71 менен 57 51 17. Мен Тойчиева Зулайка, ушу Бешкоргон айылда турамын. Ушу 4 балам менен көчөдө калдым мен. Үйүм жок. Ушу укамдын эшигиде отурамын мен. Сиздерден суранып, кичине жардам бериңиздерчи мага. Күйөөм жок жерден камалып кетти. Достору алдап койду жок жерден. Сиздерден суранып, бирдеке кылып жардам бериңиздер, мен 4 балам менен көчөдө калдым мен.